Саламатсыздарбы, достор? Мага көп Инстаграмда дагы, Фейсбукта дагы жазып калышат. Жанагы окуган китептериңиздер жөнүндө айтып кетпейсизби? Кайсы китепти окуйбуз, эмнени окуйбуз деп. Анан мен бул биринчи чыгармабыз. Жана сиздерге канчалык бул керек эмес экенин билбейм. Бирок баягы окуган китептеримди кичине анонс кылып айтып көрөйүн дедим. Эгерде чынында эле сиздерге ушул керек деп өзүңүздөр ушул экени баягы лайк басып, комментарий жазып, анан биз чынында эле ушул сиздерге керек контент экен десе, анда мындан кийин дагы мен окуган китептер жөнүндө сиздерге кыскача аннотация кылып, кайсы китепти окуш керек, эмне себептен окуш керек, мен айтып берип турам. Ошондуктан бул биринчи биздин подкастыбыз. Канчалык деңгээлде сиздерге керек эмес экенин билбейм. Бирок ошентсе деле бүгүн өзүм окуган бир 4-5 китеп жөнүндө сиздерге айтып, кеңешме катары кылып кетмекчимин. Негизи мен китепти көп окуганга аракет кылам, дайыма китеп окуйм. Өзүмдүн китепканамда китептер абдан көп, бирок ошолордун ичинен актуалдуураактарын эч качан мен окубаган китепти кеңештебейм. Эгер мен окубасам, билбесем, ал китепти бул жакшы же жаман деп айта албайм. Бирок өзүм окуган китептерди жана чекесинен айтып берип турам. Биз ушуну көрөлүк дедик. Анда эмесе бисмилла ушул рубриканы сиздерге айтып көрөйүн. Эми классикалардан болсо, мен азыр жумушумдагы ушу офисте биздин кеңседе турган китептерди алып туруп эле анан ошол экиден мынакей 5 китепти алып туруп ошол жөнүндө айтып берейин дедим. Мындан тышкары да классика, мындан тышкары дагы абдан жакшы китептер бар, бирок чекесинен кеттик анда. Трилогия деп коет, могу Теодор Драйзер деген абдан жакшы америкалык жазуучу бар. Бул эски жазуучу, мунун жазган тетиги Теодор Драйзер деген 1871-жылы төрөлгөн америкалык жазуучу. Анан ошол эки трилогия жазган да. Финансист, Титан, анан үчүнчү китеби бул жерде жок экен, Стоик деп коет да. Ошол үч китеп, мынакей финансист. Биринчи финансистти окушуңуздар керек. Андан кийин финансисттин эле уландысы ушул Титан. Анан Титандан кийин Стоик деген бар. Ушул трилогия жазылган. Бул трилогия ушул бизнесмен жөнүндө. Бизнесмендин Фрэнк Каупервуд деген бизнесмендин жашоосу, ошол басып өткөн жашоосу жөнүндө. Анан эми ал учурда капиталисттик Америка жаңы күркүрөп өнүгүп аткан, Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорк шаарлары жаңы курулуп аткан ошол учурда ошол эки Фрэнк Каупервуд деген бизнесмен төрөлүп, өзүн кайсы үй бүлөдө жашап, кайсы кантип үйлөнгөн, кантип бизнесин жасаган, кантип түрмөгө түшкөн, ал жерден кандай сабак алган, өзүнүн конкуренттери менен кантип күрөшкөн, сүйүүсү жөнүндө бардык нерселер келтирген да. Абдан кызыктуу окулат, абдан мындай сабак, таалим ала турган нерселер абдан көп да. Мен муну окуганга, Теодор Драйзердин ушул 3 трилогиясын окуганга сиздерге кеңешме берем. Сөзсүз түрдө муну окуш керек. Абдан жакшы китеп да. Мага жаккан китептердин бири. Мен дайыма муну белек катары дагы берип турам. Ошол учурда дагы жашап өтсө дагы азыркы күнгө чейин актуалдуу кылып жазган чынында эле укмуш трилогия китеби да. Аябай жакшы. Ушуну кеңешме берем. Эми кыргызча мен билбейм, кыргызча барбы же жокпу, бирок орусча, бул орусчасы бар. Орусча ушуну окусаңыздар абдан жакшы китеп. Андан кийинки мен сиздерге кеңешме катары берейин дегеним, азыркы заманбап абдан жана модалуу заманбап жазуучу деп жазуучулардын бири деп айта турган болсок, бул Гүзел Яхина деген бар. Гүзел Яхина бул орусиялык жазуучу, бирок мен билишимче, мен түшүнгөнүмчө бул
татар жазуучусу. Анан аябай жакшы жазган да, аябай терең жазган. Анан мунун азыркы эми башка да китептери көп, башка дагы жазгандары бар, бирок эң негизги белгилөрүнүн бири ошо эки Зулейха открывает глаза жана Эшелон на Самарканд деген эки китеби бар. Ушул эки китебин окусаңыздар, эми укмуш жазылган да, азамат. Мунун аягында ушунун аягында мен баягы окуп бүткөндөн кийин анан бул аягында өзүнүн ошо булактарын көрсөткөн да Гүзел Яхина. Ушул китепти жазыш үчүн канча нерсени окуп чыккан, кандай документтерди көтөргөн, кандай архивтерди көтөргөн. Эми ким эле бир ушундай бир укмуш архивтерди көтөргөн, чынында эле муну жазганда аябай чоң күч кеткен да. Мен кеңешме берем, биринчи Зулейха открывает глазаны окуңуздар. Муну окугандан кийин, анан ушул Эшелон на Самаркандты окуңуздар да. Биринчи муну алыңыздар. Биздин китепканаларда дагы бар бул. Абдан жакшы китеп. Эми бул кайсыл учур? Жанагы баягы царская Россия орус падышасын, ак падышаны кулап, анан баягы кызылдар киргенде, союзду жаңы куруп баштап атканда, ошол учурдагы баягы ачарчылык, ошол учурдагы кыйынчылык муну роман кылып, экөөнү тең роман кылып жазган, сүрөттөп роман кылып жазган, бирок мунун негизи чындыкка таянып туруп жазган да. Абдан жакшы китеп ушул Гүзел Яхинанын эки китебин, Зулейха открывает глаза, анан Эшелон на Самаркандты дагы окуңуздарга сиздерге сөзсүз түрдө кеңеш берем. Достор, акыркы айтайын деген китеп бул дагы молеки, бул дагы модный, жаңы бестселлер, жакшы сатылган, дүйнө жүзүнө тараган Халед Хосейни деген жазуучунун китеби. Бул афган жазуучусу. Афганистандагы жаш баланын жашоосунан алып туруп, ошол Афганистандын, Кабулдун жашоосу, пуштундар ким экенин ошол жөнүндө аябай жакшы маалымат берилген. Окуганда дагы абдан кызыктуу окулат. Жашоого мындай үндөп, буларды окугандан кийин көп нерсени баягы ой жүгүртүүңдө кеңейип, аябай жакшы мындай таасир калтыра турган күчтүү китептердин бири. Бул да заманбап китеп. Бул Халед Хосейни өзү афган болгону менен Америкада жашаган адам, тирүү адам. Анан ушул бестселлерди тарткан. Бул кишинин дагы башка романдары дагы бар, ал жөнүндө айтам, эгерде кийин кызык боло турган болсо. Мынакей мен азырынча сиздерге ушул 5 китепти окуңуздарды кеңешиме берем. Бешөө тең орус тилде, тилекке каршы мен кыргызчасын көргөн эмесмин. Ошондуктан туугандар кайсы китепти окуш керек десе, ошол эки 5 китепти. Мунун үчөө көрдүңүздөрбү? Жаңы китептер, жаңы романдар, жаңы заманбап, булардын авторлор түрү. Бул эми болсо Теодор Драйзер деген классика, достор. Ошондуктан сиздерге ийгилик. Биз YouTube'дан, Instagram'дан карап турабыз. Канчалык деңгээлде бул рубрика сиздерге керек эмес экенин билбейм. Эгерде керек болуп, чынында эле сиздер жакшы кабыл алсаңыздар, анда башка китептер жөнүндө сиздерге айтып, башка китептер жөнүндө дагы ушундай кичинекей кыска аннотация берип турмакчымын, кеңешме берип турмакчымын. Сак саламатта болуңуздар. Китеп көп окуңуздар. Себеп дегенде, китеп бул мээнин тамагы. Эгерде сиздер китеп окубасаңыздар, интернетти карап эле социал тармактарда ушак менен тытышып кырылышып отура берсеңиздер, анда мээңиздер өспөйт, мээ иштегенди унутуп калат, мээ ачка болуп, кайсы бир бөлүгү өлүп калат. Ал өлбөс үчүн китеп окуш керек, туугандар. Ийгилик сиздерге.